Бүгүн Балыкчы шаарында Бактылуу эне кризистик борбору тарабынан уюштурулган "Коркпо, токто, жаша" аттуу форум болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты үй бүлөлүк зомбулук маселесине коомчулуктун көңүлүн буруу, жабыркагандарга колдоо көрсөтүү жана зомбулуктун алдын алуу боюнча аракеттерди күчөтүү болуп саналат. Биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте жана ошондой эле Ысык Көл областынын ички иштер бөлүмү менен биргеликте "Токто, коркпо, жаша" аттуу форум өткөрүлүп атат. Бул форумдун негизги максаты үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо болот. Ошондой эле азыркы учурдагы мектептердеги буллинг, рекетчилик боюнча дагы көптөгөн сунуш пикирлер болот. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу өз сөзүндө үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү шаар бийлиги үчүн маанилүү багыттардын бири экенин баса белгилеп, мындай иш-чаралардын зарылдыгын айтты. Ал ошондой эле жергиликтүү бийлик бул жаатта колдоо көрсөтүү үчүн тийиштүү чараларды көрөрүн белгиледи. Кыргыз эли мына өзүбүз 7 миллион калкпыз. Өзүбүздүн кудайым берген Жусуп Абдырахманов атабызга окшогон, Касым Тыныстанов аталарыбызга окшогон аталарыбыз өзүбүздүн мамлекетибиз болсун деп өзлөрүнүн жанын канын берип кетишкен да. Ошол себептен биз өз мамлекетибизде жашап атабыз, бирок ошолордун эмгегин биз унутуп калдык да, унутуп калдык. Өзүбүздүн балдарыбыздын келечегин унутуп бартабыз да. Эмне себептен? Анткени ойлонбой атабыз. Биз кайсы бир мамлекеттин, шаардын келечегин көрө турган болсоңор, ошолордун жаштарына карагыла дейт. Ошол себептен биздин жаштарыбыз күчтүү, биздин салтыбыз менен, биздин маданиятыбыз менен, биздин ыймандуулук менен чоңое турган болсо, биздин Жусуп Абдырахманов кандай киши болгон, Касым Тыныстанов кандай киши болгон, Төрөкул Айтматов кандай кишилер болгон, көлдөн чыккан залкар инсандар, деги эле Кыргызстандан кандай залкар инсандар чыккан кишилер болгон, ошолорду биз тааныштырып чоңой өстүрө турган болсок балдарыбызды, сөзсүз түрдө балдарыбыз патриот сезим менен чоңоет да, өзүнүн мекенин сүйүп чоңоет. Жанындагы досу үчүн күйүп, өзүнүн классташы үчүн күйүп чоңоет да балдарыбызчы. Ошол себептен мен силер баарыңыздарды чакырып кетет элем. Мына ушул жерде кризистик центр бар деп Чынарага жүктөп койбостон, бизде милиция кызматкерлери бар деп милиция кызматкерлерине эле жүктөп койбостон, мугалимдерге жүктөп койбостон, баарыбыз биргелешип чогуу ошондой кадамга баралы. Иш-чаранын жүрүшүндө адистер үй бүлөлүк зомбулуктун түрлөрү, анын кесепеттери жана укуктук коргоо механизмдери тууралуу маалымат беришти. Зомбулуктун жабыркагандардын укуктарды камсыздоо үчүн биз коргоо ордерлерин, реестрдин иштеп чыгуун колдонуп жатабыз. Жабыркаганда адилеттиги жетүүсү үчүн аларды коопсуздугун камсыздоо жана социалдык, укуктук жана психологиялык жардамды өз убагында көрсөтүү абдан маанилүү. Ошондой эле жабыркагандар үчүн жардам көрсөтүү жолдору, кризистик борборлордун ишмердүүлүгү жана мамлекеттик органдардын ролу белгиленди. Бүгүнкү күндө мындай форумдун өткөрүлүшү негизги эле калк арасында абдан маанилүү жана керек нерсе. Себептен ушу форумдун алкагында кандай жаңылануу болуп атат, кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди, негизги эле баягы мыйзам чегинде кандай жоопко тартылат балдар. Ушу форум алкагында дагы биз өзүбүздүн ички иштер министрлиги менен тартылган видео тасмаларды алып келип көргөзүп атабыз. Бул видео тасма дагы абдан мен ойлойм баарына таасир этип, ошол видео тасмадан кийин дагы ар бир ойлонуп калат деп эсептегенде көп учурларда бала эне аталардын жоопкерчилигин сезбей, ошо коомго, мисалы мугалимдерге түртүп коет. Ошол себептен абдан чоң ыраазычылык ошо Бактылуу эне кризистик борбордун жетекчисине. Форумдун соңунда катышуучулар үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча сунуштарын берип, коомчулукту бул маселеге кайдыгер болбоого чакырышты. Бактылуу эне кризистик борбору мындан ары да зомбулукка каршы күрөшүүдө жарандык коом, мамлекеттик органдар жана укук коргоо кызматтары менен биргеликте иш алып бараарын билдирди.